Шапак Исмендиев атындагы тарых этнографиялык музей 2014-жылы ушул мектепке жаңы мугалим болуп келгенде нөлдөн баштап уюштурганбыз. Классы баштап бергенде азыр жаңы мектеп салынып 3 бөлмөлүү болуп калды. Биз биринчи бөлмөдө ушул биздин Шапак атанын Залкар Манашчынын бурчунан баштап айылдын чыгаан уул кыздары, анан биздин мектептин тарыхы, анан колхоздун тарыхы болуп ушундай ушул чакан бөлмө менен башталат да. Биздин мектеп алгач 1919-жылы ачылган. Биринчи ошо араб тилинде латын тиги башталып, анан кийин латын алфавитине которулган, анан 40-жылдан кийин кириллицага өткөн. Анан бул жерде бүт ошол биринчи класска тартылган статистикалары ошо 18 жылдык канча окуучу болгондугу. Анан азыр жаңы мектеп турган жерде советский спорт деген газетага чыккан биздин Манас спорт комплекси деген ачык асман алдында ардагер мугалим азыр көзү өтүп кетти, Раматыл Керимкулов Карыкул деген агай ошол спорт комплексин курганда азыр бүгүнкү чейин кызмат кылып, анан бүгүн эми заман талабына ылайык жаңы мектеп ошол жерге түшүп калды, бирок анын тетиктерин башка жерге көчүргөнгө туура келди да. Бирок эми комплекс бузулуп калды албетте заман, бирок канча жыл ушул Нарын областынын алдыңкы спорт ачык асманында комплекс болуп келди да. Анан биздин колхоздун тарыхында мисалы ким биринчи ошол тиги колхозду уюштурганда өзүнүн малын орто өткөрүп берген, биринчи тракторду ким айдаган, ошол баардыгы маалыматтар, анан ветерандары, колхоздун ветерандары. Болгондо да жалаң кыргыздар экен мына туугандар. Биздин аталарыбыз, раматтылык аталарыбыздын жүздөрүн көрүп алсаңар болот экен. Тиги колхоздун ветерандары, биринчи башкармалары, биринчи майда колхоздор болгон да. Анан биригип келип Кара Суу колхозуна, Үч булак, Алкым, Тогуз булак деген колхоздор, майда колхоздор болгон. Анан бияка 50-жылдары анан бир колхозго айылга бириккен да. Анан бул Ленин атабызды тартып койчу. Мына. Бул адам тууралуу ар түркүн сөздөрдү айтып жүрбөйбү азыркы маалда. Бирок бул раматтылык аксакалдын орду өтө чоң деп мен эсептейм. Кандай дейсиз? Эми биз тарыхта кандай болбосун, биз бул кишилердин тарых инсандар да балдарга эми СССР жөнүндө берип атканда Ленин жөнүндө айтышыбыз керек жомок болуп калат. Анан эми мен бул сүрөттү биздин мурунку агайыбыз бар болду, Сабир деген агай. Ошол киши үйүнө сактап жүрүптүр, кийин беришти да. Анан мен тартынбай эле бул бурчкунун темасына ылайыктуу илдик балдарга таанышыбыз керек. Ордун тааптыр. Кандай болгон күндө дагы бул тарых калат. Анан биз эң баса белгилей турган мына ушул Шапак Исмендиев уулу атабыздын өмүр баянын, ата тегин баягы кенен бергенге аракет кылганбыз. Эми манашчылар баары Залкар манашчылар, бирок бири-биринен айырмаланган өзгөчөлүктөр болгон. Шапак атанын айырмачылык ошол жана Манас айтып жиңгирип кеткендер Манас менен айыктырган өзгөчөлүгү бар. Анан бул кишинин албетте кол жазмалары сакталып калып, анан кийин китеп болуп чыкты. 2014 жыл 150 жылдык марекеси белгиленген. Туугандары ошо демилге көтөрүп мамлекеттик деңгээлде 150 жылдык белгиленген. Анын аркасынан китеп ошо Манас Семетей бөлүмдөрү жарык көрдү. Мунун дагы бир өзгөчөлүгү, дагы бир династиялык манашчылар деп коет. Баласы да Манас айткан, бирок атасынын деңгээлине жеткен эмес. Момуш Шапаков мынакей Шапак уулу, анын варианты Чакан болуп чыкты. Бул могу китепкен, мына сүрөтү турат. Бул киши Союз кезинде кагазга түшүрүлүп калган Манасы. Анан Алимдер академиясынан кийин китеп чыкты. Анан мун Мендирман деген майда жомокторду айткан, өзү ушундай түш көрүп айткан Залкар манашчылардын бири. Ыбырай Абдрахманов мынакей тиги жазып аткан учуру жакшы сүрөттөр да. Анан эми бул Шапак атанын ысымы ушул мектепке берилген 92-жылы. Бүгүнкү күндө дагы ушул урпактары келип эстелигин орнотушуп, анан эми Залкар манашчынын ысымы мектепке берилип калганлыгы биз үчүн сыймык да. Бул жерге сөөгү коюлган, өзү Шапшы деген айылда туулган, Карой деген жерде 1856-жылы сөөгү коюлган. Анан